Кара Суу районунун мамлекеттик администрациясы. Ушуну ремонт кылганга өнүгүү фонддон примерно 9 миллиондой акчага ремонт кылабыз деп атыптыр да, ошол жердичи. Мына состояниясын көрсөтүп берейин. Ушунун ремонт кылганга канчалык кажети бар эле. Азыр мына сырты жакшы дешиңер мүмкүн, бирок ички состояниясын көрсөтүп берем азыр силерге. Просто муну айтып аткан себебим, мындан начар мектептерди көрдүм, анан ушуну ремонт кылганга канча кажети бар эле. Мына монун ичин карап көргүлө. Могу жыйындар залы. Мына биздин анча-мынча эмес, көп эле театрлардан сонунда. Мына экинчи этажын көрсөтүп берейин. Мына ушул зданияга ремонт керекпи же керек эмеспи? Өнүктүрүү фонддун акчасы негерде өнүктүрбөй эле ушундайынан ар бир чиновник өзүнүн отурган жерин ремонт кыла берсе кандай болуп калат? Мына зал. Мына акимдин азыр бөлмөсүн көрсөтүп берем. Мына биринчи орун басарынын азыр жок ичинде. Азыр бир жакка кетиптир. Ичиндеги состояниясын деле көрсөтүп бермекмин да. Эми ушул зданияга канча деңгээлде ремонт керек деп ойлойсуңар? Ушу өнүгүү фонддон 9 миллиондо жакын акча бөлдүрүп алып. Эми ушу Кара Суу районунун эле мектептердин состояниясын көрсөтүп берем силерге азыр. Мына можер кулаган атып да? Жок. Мындан жаңы агат маса. Можерден жаңы агат. Мындан жаңы жаган күнү маса агат. Бул деген биякта канча бала тамактанат эжекеси? 255 та. 255 бала ушул жерден тамактанат. Ар класска бирден берем, эмнеге бир батат, эмнеге бир батат. Айылдын суусу барбы негизи? Айылдын суусу арыкта, арыкта суу барбы? Жок. Ошондо арыктан суу келет. Арыктан суу чечсе эле, мына колонка жок. Айылда ошондой. Начар келет. Мектептин ичи кандай болуп атат? Мектептин ичи начар, ошондой коридорлордо мындайлар суулар агат. Жамгыр жааган күндөрү мындай. Мына мектептердин коридорлорунан молардан суу агат экен. Жерден агат, э? Мына жаан жаганда кирген жерлери. Мына парталарды карабайсыңар, могу. 50-60 жыл болгон парталар окшойт булар, э? Мына сөздүн ачыгы 50-60 жыл болгон парталар турабы? Кебетесинен эле көрүп турбайбы? Буларды эми алмаштырыш керек экен, эми баягы балдар окуп атканда деле эми өсүп келаткан балдардын психологиясына деле ушундай эскилеген калачы парталардын. Үстүлөрү, мына мондай парамен стульчикти качан көрдүңөр эле? Потолок таралам, о жерден балдардын үстүнөн кулап кете турган болсо ким жооп берет? Мына булардан каралачы. Эгерде могул шыбак, эгерде жаан жаатып түшүп кете турган болсо, Кудай сактасын, мына ушундай мектептерге ремонт керек. Мына молар кулап кетиш, мына кооптуу болуп турат. Мына мындайдан жанына балдар өтөт, мына ойноп атып, эгерде кулап калса, могул деле оңой эмес нерсе. Состояниясын карагыла, ана кайсы жылдагы парта экенин өзүңөр көрүп көргүлө. Көрдүңөр, ана мондай бөлүнгөн, эми ушундайынан состоянияда иштеп берип аткан мугалимдерге, анан ушундай состоянияда окуп аткан окуучуларга рахмат айтышыбыз керек да. Олардан тамчылайт дейт. Ошол мектептин эле мына терезелерин карагыла, бир кат терезе. Бир эле кат терезе бул жерде. А башка жерлерде уже давно 2 кат пластик болуп кеткен, көрдүңөр да, бир эле кат терезе менен. Еще советский.
уже айнектери. Айнегин алып коюптур. Ушу мектеп урайын эле деп калыптыр уже. Мына могул жерлерден уже бөлүнүп, мына терезелердин состоянияларын караганда бир кат. Мына могул түйүнөн уже фундаменттери артка тартылып, уже бери улап кетейин деп калыптыр. Мына могул жер бери чыгып уже бер жакка уже экиге бөлүнүп кулайын деп баштап турмун уже арты. Мына могул жерлерди карагыла. Мына могул фундаментти көрдүңөрбү? Келип туруп, могул фундамент уже бери тебе баштаган ортодо. Кыскасы, эгерде кимге кызык болсо, ошол жерде келип көрсөңөр болот. Бул Кара Суу районундагы Шералы айылында бул мектептин состояниясы бул эле эмес. Суу дагы жок экен, баардык айылдыктар азыркы ушу 21-кылымда, ошо өнүккөн заманда баары эртең менен туруп, тундуруп алып, сууну дагы арыктанышат экен. И мектебинде состояниясы ушул. Эгерде ушундай Кара Суу районунда айылдардын шарттары ушундай болуп аткан болсо, администрацияны ремонт кылган өтө маанилүү эле деген суроо келип чыгат.